Бүгін болып өткен оқиялар, хабарлар жана жаңылыктар менен Күн Кабар Ак Кеме студиясында Адлет Аманголов. Саламатсыздарбы? Иса Ахунбаев атындағы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ординатурасын аяктаган 169 адис Кыргызстандын алыскы региондорун медициналык кадрлар менен камсыздоо үчүн бөлүштүрүлдү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин адам ресурстары жана уюштуруу иштери боюнча башкармалыгынын башчысы Айгүл Бобекова 7 августтагы брифингде билдирген. Анын айтымына караганда Бишкек медициналык коллеждинин 70 бөтүрөчүсү дагы башкаладагы саламаттык сактоо мекемелеринде иштөөгө бөлүнгөн. Дарыгерлердин депозити мамлекеттик программасынын негизинде 175 адиске бир кварталда бир жолу акча төлөнмөй болду. Саламаттык сактоо министрлиги бул чечимди дарыгерлердин жетишсиздигин чечүү аракети катары түшүндүрүп жатат. Өзбекстанда карантиндик чектөөлөр 15 августка чейин узартылганына карабай бала бакчалар кайра ачылганы жатат. Бул тууралуу мектепке чейинки билим берүү министрлиги кабарлайт. Мекеме тараткан билдирүүдө мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин ишин жандантуунун максаты балдарды кадыресе көнүмүш жашоого, оюндарга, окууга кайтаруу. Балдар үчүн дагы тарбиячылар үчүн дагы коопсуз шарт түзүлөт деп айтылат. Ошондой эле кошумча сактык чаралары киргизилери белгиленген. Өзбекстанда коронавирус пандемиясынан улам 16 марттан тартып өлкөдөгү бардык билим берүү мекемелери карантинге жабылган. Июнь айынын ортосунан тартып эпидемиологиялык абал жакшыраак деген аймактарда жеке менчик бала бакчалардын ишине уруксат берилген. Анда августтан тартып бардык бала бакчалар ачылары айтылган. Өзбекстанда коронавирус 27 миңден ашык адамдан табылып, 165 бейтап көз жумган. Ушулайда бийлик карантин эрежелерин кайталап күчөткөн. Каттамдар боюнча 3 өлкөнүн авиациялык мекемелери макулдашкан. Стамбул, Анталия жана Дубай шаарларына учуу жанданды. Бүгүн 7 августтан тарта Кыргызстанда Туркия жана Бириккен Араб Эмирлиги туруктуу авиакаттамдар жанданат. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министрлигинин маалымат кызматы кабарлайт. Бул боюнча 3 өлкөнүн авиациялык мекемелери макулдашканы айтылган. Бүгүндөн тарта төмөнкү багыттар боюнча каттамдар жанданат. Авиатрафик авиакомпаниясы Бишкек Стамбул Бишкек жумасына 2 жолу, Бишкек Анталия Бишкек жумасына 1 жолу, Turkish Airlines авиакомпаниясы Бишкек Стамбул Бишкек жумасына 2 жолу, Pegasus Airlines авиакомпаниясы Бишкек Стамбул Бишкек жумасына 2 жолу, Fly Dubai авиакомпаниясы Дубай Бишкек Дубай жумасына 1 жолу. Авиакаттамдардын учуу убактылары тууралуу кеңири маалыматты авиакомпаниялардын сайттарынан билсеңиздер болот. Жакында эле Туркия Кыргызстан менен туруктуу каттамдарды жандантууга макул экени айтылган. Россияда июль айында эң көп маяна төлөнүүчү жумушчу орундары механик, капитан, тоген, адистиги кызматтары болду. Бул тууралуу эмгек жана жумушка жайгаштыруу боюнча федералдык кызматынын маалымат бөлүмү кабарлаган. Работа в России талдоо системасынын Трудсем.ру жалпы Россиядагы ваканттык орундар базасынын маалыматына ылайык тизмеде 250-300 миң рубль маянасы менен ар кандай кызматтардын механиктери алдыга чыккан. Аларга Якутия, Астрахан, Архангельск, Сахалин, Новосибирск облустарында туруктуу жана иштөө вакталык ыкма менен суроо талап басымдуу болгон. Мындай адистерге көмүр казуу, балыкчылык компаниялары дагы кызыктар. Капитандардын маянасы 200-250 миң рубльга жетет. Аларга Камчатка жана Сахалинде жумуш көп. Ал эми токен адистери дагы 200 миң рубльдан жогору маяна алышат. IT адистеринин айлыгы 170-200 миң рубльга жетет. Буларга өзгөчө Москва, Санкт-Петербург шаарларында суроо талап көч. Аталган уюм ошондой эле түрдүү адистиктеги дарыгерлер үчүн жумушка орношууга жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экендигин белгилейт. Москва, Санкт-Петербург, Ненецк, ошондой эле автономдуу аймагы Якутия, Камчатка жана Забайкальск крайларындагы шаардык жана менчик бейтапканаларда 100 миң рубльдык жумуш орундар арбын экени айтылат. Аларда тиш дарыгери, онкология, терапевт, акушер, гинеколог жана ошондой эле башка адистиктерге суроо талап бар деп айтылат маалыматта. Россиянын федералдык медициналык биологиялык агенттиги атамекендик лейтроген дарысын патенттегенин РИА Новости жазды. Аталган препарат коронавирустун кесепеттеринен айланып өтүүгө же ооруну жеңилдетүүгө жардам берет. Ошондой эле ткандардын айыгышын жана калыбына келишин шарттап, иммундук жоопту кайтарууга активдүү катышат. Бул дүйнө жүзүндө практикалык медицинага алгачкы жолу чыккан дельта опиоиддердин рецепторлорунун агонисти деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин Россия COVID-19-га каршы Авифавир, Ареблевир жана коронавир деп аталган дарыларын иштеп чыккан.
Аймақтардың социалдық экономикалық өнігу программаларын жүзеге асыру үшін республикалық бюджеттен 500 миллион сомдон ашық ақша бөлінді. Бұл туралы финансы министрлігінен хабарлашты. Маалыматқа лайық 2020 жылы дем беруші гранттардың есебінен 196 долбор қаржыланып, аға 504 миллион 791 мың сом жұмшалады. Қаражаттардың басымды бөлігі мектеп, балабақша, спорттық жайларға, инженердік жана коммуникациялық инфраструктура объектілеріне кетеді. Ошондой еске сала кетсек, Қырғыз Республикасының 2020 жылға республикалық бюджеті жана 21-22 жылдарға болжолду жөнүндө мыйзамына алайгага 600 миллион сом каралган. Дем берүүчү үлүштүк гранттар аймактарды социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү программаларын ишке ашыруу үчүн долбоордук конструктук негизде жергиликтүү бийлик органдарына республикалык бюджеттен берилчү каражаттар. Россиянын Аэрофлот авиакомпаниясы буга чейин пландалып билеттер сатылып кеткен август айындагы бардык каттамдарын токтотту. Бул тууралуу ишкананын маалымат кызматына шилтеме берип РИА Новости жазды. Компания учууларды кайра токтоткон шаарлардын тизмесинен Бишкекте дагы көрүүгө болот. Аэрофлот дүйнөдөгү эпидемиологиялык абалды эске алуу менен август айына пландалган каттамдарын токтотуп турууга мажбур болду деп айтылат компаниянын түшүндүрмөсүндө. Буга чейин Жарандык авиация агенттигинин жетекчиси Курманбек Акышев Россия Кыргызстанга 15 августтан 30 августка чейин каттамдарды жаңылоо маселесин карап жатканын айткан. Эске сала кетсек, Борбор Азия мамлекеттеринде, анын ичинен Кыргызстанда Россия менен аба каттамдарын ачылышын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Чек ара жабылгандан кийин миңдеген адамдар сыртта калып, учурда алардын көбү үйүнө кайтууну көздөп турушат. Жеке жана юридикалык жактан медициналык мекемелерге жана калкка кайтарымсыз жардам көрсөтүү максатында медициналык каражаттарды жана жабдууларды өлкөгө ташып келүүсү боюнча алгоритм иштелип чыгат. Экономика министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги, мамлекеттик бажы кызматы жана мамлекеттик салык кызматы менен биргеликте 3-чү мамлекеттерден жана Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттерден Кыргыз өлкөсүнүн аймагына алып келинген медициналык буюмдарды жана жабдууларды каттоо боюнча баскычтуу алгоритм иштелип чыгат. Иштеп чыккан тартипке ылайык медициналык каражаттарга жана жабдууларга бажы төлөмү алынбайт жана кошумча нарк салыгы салынбайт. Белгилей кетсек, жеке жана юридикалык жактардын медициналык мекемелерге жана калкка кайтарымсыз жардам көрсөтүү максатында медициналык каражаттарды жана жабдууларды өлкөгө ташып келүүсү боюнча алгоритм өзгөчө кырдаалдар режими маалында күчүндө болот. 2020-21 окуу жылына карата Кыргыз өлкөсүнүн мектептеринде мугалимдер жетишти. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин мектепке чейинки жана мектептен тышкары билим берүү бөлүмүнүн башчысы Марат Усеналиев билдирди. Анын айтымында өлкө аймагында 2000 мугалим жетишпейт деген маалымат туура эмес. Бүгүндөн баштап бюджеттик негизде окууну аяктаган бүтүрүүчүлөр аймактарга жиберилип жатат. Ага карабай райондордо канча кесип ээлери жетпейт, аны дагы тактап жатабыз. Бул боюнча 14 августта өкмөттүн отуруму болот. 2020 окуу жылына даярдык боюнча ошондо биз дагы тактап айтабыз. Бирок чынында бизде жетишпеген мугалим жок. Айта кетчү жагдай, алыс айылдарда чет тили, химия жана физика предметтеринен мугалимдер жетишпейт. Ал эми буга чейин маалымат каражаттарында чыгып жүргөн 2000 мугалим жетишпейт деген маалымат так эмес. Ал эми жалпы канча мугалим жетишпегени сентябрга чейин так айтылат. Былтыркы окуу жылында 500дөй мугалим жетишпейт болчу, деди Усеналиев. Орусиянын Оренбург жана Соль-Илецк шаарларынан, ошондой эле Бузулук районунан 43 автобус менен 2456 кыргыз чараны мекенине кайтып келишти. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Орусиядан кыргыз чарандарын кайтарып келүү президенттин жана өкмөттүн тапшырмаларын аткаруу үчүн Казакстан тараптан алардын аймак аркылуу өткөн транзиттик коридордун жардамы менен иштелип чыккан. Тышкы иштер министрлиги коронавирус инфекциясынын пандемиясына байланыштуу чет элдик чарандарга Казакстанга кирүү келгенин эске салат. Орусиянын аймагындагы кыргыз чарандары Орусия-Казакстан мамлекеттик чек арасына расмий ачылганга чейин барбоого чакырат. Ошондой эле коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү боюнча ыкчам штабтын чечими менен Орусия-Казакстан мамлекеттик чек арасында мекендештердин кезектеги топтолушун болтурбоо үчүн Кыргыз өлкөсүнө Москва, Новосибирск жана Екатеринбург шаарларынан туруктуу негизде уча турган чартердик каттамдардын санын көбөйткөн.
Республикалық бюджеттен саламаттықты сактоо мекемелеринин кызматкерлерине жана орнун очогу жайгашкан аймактарда иштөөгө тартылган жактарга 2020 жылдын июль айы менен компенсациялык төлөмдөргө кошумча түрдө 430 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык аталган чечим эпидемия очогунда жана ага теңдештирилген аймактарда жугуштуу оорулардын козгогуштарын жуктуруп алууну жогорку деңгээлине байланышкан иштерди аткарган медициналык кызматкерлерге дем берүү максатында кабыл алынган. Саламаттыкты сактоо министрлигине 30 миллион сом суммасында милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна 400 миллион сом суммада каражат бөлүү тапшырылды. Бишкек шаарындагы 100 койкалуу жаңы жугуштуу оорулар ооруканасын куруу иштери бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык азыркы учурда 1-2 жана 3 блоктордун пайдубалдары толук бүтүп, 1 жана 2 блокторду кайра шагыл кум аралашмасы менен толтуруу иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле 4 блоктун фундаментин бетондоо иштери 60% аяктаган. Андан сырткары дубалдардын темир конструкциясы жана чатырдын формасы даярдалууда. Учурда объектте тиешелүү техникалар тартылып жана 50 жумушчу иштеп жатат. Эске сала кетсек, Бишкек шаарында 100 орундук кошумча жугуштуу оорулар ооруканасынын курулушу башталган. Оорукана тез тургузулуучу конструкция менен курулуп жатат. Кыргызстан 4 өлкө менен аба каттамдарын жандантуунун убактылуу графигин иштеп чыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка караганда алар Россия, Туркия, Казакстан жана Бириккен Араб Эмирлиги. Учурда бир гана Туркия жумасына 2 рет аба жолдорун уюштурууга макул болгон. Калган өлкөлөр менен августтун аягына чейин чартердик каттамдарды жүргүзүү макулдашылды. Учурда аба каттамдарды калыбына келтирүү маселеси тиешелүү мамлекеттик кызматтарда каралып жатканын белгилешет. Бизге катталыңыздар жана жаңылыктардан биринчи болуп угуңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта болуңуз.